Мелис Аспеков мага бир эле эмес, бир нече кызматты сунушташты. Бул тууралуу Мелис Аспеков Фейсбуктагы баракчасына жазды. Садыр Жапаров уктап жатканда эле жанында болбосо калган убакытта көлөкөдөй жүргөн Арзыбек Бурканов деген аферист канча адамды алдаган бир эргул жүрөт. Менин таң калганым, Садыр байке аны менин советнигим деп айтканын өзүм уктум. Ушул кантип болсун, ушул сыяктуу туура эмес көрүнүштөр бар болуп жатат. Бүгүн дагы аэропорттон Бакыт Сыдыков кетпейт экенин билдим. Мындай болсо жеке мен башкача ойлонуп баштадым. Биз бир өзгөрүү болсун, люстрация болсун деп революцияны кылганбыз. Люстрация эмес, люстра болуп жатпайбы? Бул жазган үчүн байкеден бүгүн сөз угам. Балким келтек жеймин, бирок мен чындыкты айтканга көнүп калгам. Ушул экөөнү кетирбесек, анда аянтка чыгып, боз үй тигип, ачкачылык жарыя кылам деп жазды ал. Булак Фабула KG сайты. Камчыбек Ташиев: коррупция жок, биз баарын тазалап салганбыз. Бажыда коррупция жок, биз баарын тазалап салганбыз. Мындай пикирин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Москва шаарында мигранттар менен болгон жолугушуу учурунда айтты. Бул тууралуу репортерго Орусиядагы мекендешибиз ишкер Азамат Абдылгазиев билдирди. Азамат Абдылгазиевдин айтканына караганда, жолугушуу 29 октябрь күнү Москва шаарындагы Президент отель мейманканасында болгон. УКМКнын төрагасы Москвага эмне себеп менен барганын айткан эмес. Эмнеге келгенин билбедим. Бажыда коррупция жок. Азыр баарын тазалап салганбыз, баарын камайбыз. Каралар башкарып жатат деген жалган. Азыр бүт жерде мыйзамдуулук орнуду деди деп билдирди Абдылгазиев. Ошондой эле ал жолугушууга келгендер көп деле суроо бербегенин, берилген суроолорго Ташиев үстүртөн эле карайбыз, чечилет, иштеп жатабыз деп жооп бергенин, Москвага эмне максат менен келгенин, кимдер менен жолукканы тууралуу айтпаганын кошумчалап, жолугушууга атайын эле топ келсе керек деген оюн билдирген. Буга чейин УКМКны жетектеген адам чет өлкөгө барып мигранттар менен жолуккан көрүнүш болгон эмес. УКМКнын жетекчиси Ташиев биринчи жолу чет жердеги мигранттар менен жолугушту. Булак репортер KG. Садыр Жапаров: кадрлар 2-3 айдан кийин сынак аркылуу кайра тандалып тазаланат. Мамлекеттик кызматтардагы азыркы дайындоолор өлкөдөгү саясий күчтөрдүн сунуштарын эске алуу менен жүргүзүлүп жатат жана 2-3 айдан кийин ал орундардын баарына сынак аркылуу тандоо уюштурулат. Жыйында президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Жапаров соңку дайындоолордо мүчөлөштүктөр бар экенин мойнуна алып, мамлекеттик башкаруу системасына жаңы мамиле калыптандыруу муктаждыгы жаралып жатканын, бул багытта мекеме аралык комиссия түзүлөрүн айтты. Ал ар бир тармак боюнча жумуш топтору да түзүлүп, алардын курамына экономиканы, технологияларды мыкты билген эксперттер, адистер жана коррупцияга аралашпаган таза жаштар тартылаарын билдирди. Жапаровдун айтымында комиссия жана жумуш топтору мамлекеттик органдарды реформалоо, министрликтердин тармактардын түзүмдөрүн оптималдаштыруу, милдеттерди туура бөлүштүрүү жана кызматкерлердин штаттык саны боюнча маселелерди талкуулашат. Бири-бирин кайталаган штаттык адистиктер кыскартылаарын белгилеген Жапаров азыркы дайындоолор саясий макулдашуулардын негизинде жүрүп жатканын айтты. Күнүгө мага көптөгөн кишилер келип жатат. Баары мен кыйынмын, иштегенге даярмын деп турушат. Колдон келишинче бардык саясий күчтөрдү тартып, саясий куугунтукка албай, кечээ катуу сөз айттың, же бүгүн мындай дедиң дебестен, бардык жаштарды жумушка тартканга аракет кылдык. Анча-мынча кадрдык мүчөлөштүктөр кетип калууда, аны баарыңар түшүнүп турасыңар. Ар кандай саясий күчтөр суранат экен, биздин кишиге, фракцияга же топко бер дешет экен. Бул убактылуу гана көрүнүш. Кудай буйруса реформалар жүрсө, баарын кайра конкурстук негизде алып, 2,5-3 айдан кийин болобу баары тазаланат деп толук ишендирип кете алам. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки нааразычылык Кыргызстанда бийликтин алмашуусуна алып келди. Учурда маанилүү тармактардын дээрлик бардык жетекчилери алмашып жатат. Булак Абал KG. Сооронбай Жээнбеков кимдерге капа жана кимге ыраазы. 5 октябрь түнү Бишкекте болгон окуялар кээ бир саясатчылардын, депутаттардын жана генералдардын ким экенин ачыктап койду окшойт. 6 октябрда оппозиция бийликти өз колуна алып алган кезде Сооронбай Жээнбеков командасын чогултайын дегенде бир нече киши телефонун албай, калгандары ар шолтоону айтып келбей коет.
келбей койгондордун тизмесинде мурдагы аппарат башчысы Досалы Исеналиев, Ички иштер министрлигинин башчысы Кашкар Жунушалиев, УКМКнын жетекчиси Опунбаев. Буларга мейли Сооронбай Жээнбековдун көңүлүнө катуу тийгени, анын бийлигинин жемишин көрүп жүргөн Төрөбай Зулпукаровдун телефонун өчүрүп жашынып алганы болуптур дейт. Жээнбековду колдоп чыккан баягы эле аялдар Стракова жана Айда Касымалиева болду аттең. Жигиттерден болсо көтөөсүз Канат Исаев колдоп турду. Бийликтин тиреги болгон биримдикти калчаган Төрөбай Зулпукаров эми болсо жаңы бийликке жармашуу аракетин көрүп жатканын Ширин Айтматова өз твиттерине жазып чыкты. Шпагатка отурганды койбогон кыргыз подхалимдери дагы бир канча ажоонун башын жешет косуягы. Булак аргумент кейжи. Каныбек Осмоналиев, профессор. Билим берүүдөгү коррупция азыр бизде өзүнүн апогейине жетти. Назар Ньюс маалымат агенттиги экс-депутат, экс-билим берүү министри Каныбек Осмоналиев менен билим берүүнүн сапаты жана Пакистандын, Кыргызстандын жогорку окуу жайларын кара тизмеге киргизгени боюнча баарлаштык. Каныбек агай, неге Пакистан, Кыргызстандын жогорку окуу жайларын кара тизмеге киргизди? Пакистандын расмий бийлиги мындай кадамга аргасыздан барды. Эртеби кечпи айлакер, акча жасаганды мыкты өздөштүргөн кээ бир адамдардын ушундай эл аралык аферага малынып калышканы чоң жаңжалга алып келери бизге маалым эле. Алар жөнүндө мен тынбай эле айтып келгенмин. Кайра мага каршы кара пиар уюштуруп турушкан. Медициналык факультеттер бир нече жогорку окуу жайларда ченемсиз эле ачылып кетпедиби? Анын окутуу сапатына көңүл бурган эч ким болбоду. Коммерциялык кызыкчылыктан улам чет элдик студенттер Кыргызстанга көргөчтөлүп алынып келине баштады. Айрыкча кийинки жылдары адамдарынын саны кескин көбөйгөн кошуна өлкөлөр биздин шылуундар үчүн студенттерди алып кирүү булактарына айлантышты. Ал өлкөлөр Пакистан, Индия, Өзбекстан, Иран, Бангладеш жана башка мамлекеттер. Айыптын баары биздин билим берүү жана илим министринин чиновниктеринде болду. Алар лицензияларды оңду солду сатып жатышты. Кадимкели мал базардын өзү болуп кетти. Анан кайдагы сапат, кайдагы тартип? Акыры жадаганда пакистандыктар биздин кызматтан баш тартып жатышат. Былтыр Өзбекстан Оштон Жалал Абадтан медик студенттерин алып чыгып кетишкен. Мындан өткөн шермендечилик барбы? Уят эле болушту. Өлкөбүздүн кадыры кетип жатат. Бул кылмыш иштерин тыкыр изилдеп токтотуу зарыл. Ошондо менчик окуу жайлар сапатка эмес, сырттан келген студенттердин контрагына басым жасап отуруп, Кыргызстандын имиджине көз үйкөдүбү? Мындай шермендечиликти менчик жогорку окуу жайлар менен мамлекеттик жогорку окуу жайлар бири-биринен өтүп эле жасап жатышат. Кийинкилери ал турсун коммерциялык студенттердин саны боюнча алдыда келе жатышат. Алардын максаты акча жасоо, маанилүү болгон окуу сапаты, өлкөнүн аброю аларды түк кызыктырбайт. Мындай көрүнүш 2010-жылдан бери катуу күчөдө. Билим берүүдөгү коррупция азыр бизде өзүнүн апогейине жетти. Кээ окуу жетекчилери кадимгидей эле кылмыш иштерине өтүп алышты. Бул биздин билим берүү системасынын чоң трагедиясы. Катуу тартип киргизбесек болбой калды. Кеч болуп бара жатат. Эми эмне кылышыбыз керек? Абалдан чыгуунун жолу барбы? Албетте бар, бирок катуу саясий эрк керек. Билим экспорту деген жакшы эле түшүнүктүү жогорку окуу жайлардын кээ бир ишкер башчылары өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарына эле колдонуп жүрүшөт. Бул чыныгы коррупция. Болгондо дагы мамлекетибиздин абийирин эл аралык деңгээлдерде айрандай төккөн кылмыш. Азыр бардык жогорку окуу жайлардагы медицина факультеттерине катуу ревизия жүргүзүү зарыл. Эч кимисин аяп коюуга болбойт. Андан соң же жарыш түрдө же медицина боюнча окуу стандарттарын жана классификаторларды кайрадан карап чыгуу абзел. Ар бир жогорку окуу жайдын клиникалык базаларын уюштурууну талап кылуу керек. Лицензиялык жана аттестациялык талаптарга жооп бере албаган жогорку окуу жайларды жабап салып, анын жетекчилеринин жооптуулугун кароо максатка ылайыктуу. Өкмөт каржы маселесин чечип, медициналык факультеттерди биздин жарандар үчүн жалаң гана бюджетке окутуу жолун уюштурууга милдеттүү. Чет элдеги студенттер үчүн контракттык система кала берген оң. Булак Назар Ньюс KG. Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков тарапкерлери Садыр Жапаровду колдой тургандыгын айткан. 9 октябрда Садыр Жапаров менен Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин ортосунда кагылышуу 3-күчтөр тарабынан чагылдырылган. Бул тууралуу Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов Азаттык радиосунун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында Ала Тоо аянтындагы кагылышуудан кийин ал Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолугушкан. Мен Садыр Жапаров менен 13 октябрда тааныштым.
9 октябрдагы окуялар жөнүндө сүйлөштүк. Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы бизге кол салган тарапташтары эмес дешти. Алар кагылышуу болуп кетпеши үчүн өзлөрүн катуу көзөмөлгө алышкандыгын билдиришти. Ошол эле күнү Сооронбай Жээнбеков менен жолуктук. Ал анын тарапкерлери Садыр Жапаровду колдой тургандыгын айтты. Менин оюмча, бул жерде бардыгын бириктирүүгө умтулган үчүнчү күчтөр иштешти, деп белгиледи Өмүрбек Бабанов. Булак аргумент KG.